Камчы кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүгүн чагылдырган тарыхый мааниси терең буюм. Ал бийиктиктин жана када салттын ажырагыс бөлүгү болуп келген жана бүгүнкү күндө да өзүнүн маанисин жоготкон жок. Камчы негизинен 3 бөлүктөн турат. Сабы жыгачтан жасалган, узундугу 40-70 см болушу мүмкүн. Өрүмү уйдун же жылкынын терисинен өрүлүп жасалат. Уштугу кээде бычак сыяктуу темир буюмдары тагылып, согуш куралдары катары дагы колдонулат. Камчынын бир нече түрлөрү бар. Жөнөкөй камчы күнүмдүк жашоодо колдонулган, мал кайтарууга керектелген. Сүрө камчы чоң жана кооз жасалган. Чабал камчы согушта жана аңчылыкта колдонулган. Учуна темирден жасалган курал бекитилген. Тай камчы тайларды топтоп үйрөтүү үчүн колдонулган. Камчы кыргыз элинин турмушунда терең символикалык мааниге ээ. Күн жана бийликтин белгиси. Камчы көп учурда эл башкарган адамдын колунда болгон. Элдик ырым-жырымдарда колдонуу, камчыны жамандыктан коргонуу үчүн да колдонушкан. Кыргыз элинде камчы тууралуу көптөгөн макал-акаттар кездешет. Камчы тийген жер жазылат, сөз тийген жер жазылбайт. Камчы саптаган эр жигит, кылыч кармаган баатыр болот. Камчы сынган менен мүнөз сынбайт. Бүгүнкү күндө камчы улуттук каада салттын бир бөлүгү катары сувенирдик буюм же кооздук буюм катары колдонулат. Айрым усталар кооздолгон зер буюмдар менен жасалган камчылардын коллекцияларын буюм катары чыгарышат.